Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош областтык балдар чыгармачылык борборунун жаш куурчакчылар ийриминин мугалими Хамида Насыкулова 7-12 жаш курагындагы окуучулар үчүн ийрим сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү темабыз куурчактардын түрлөрү. Сабактын максаты кыргыз маданиятынын көркөм адабиятын үйрөнүшөт жана туура так сүйлөөгө, логикалык ой жүгүртүүгө көнүгөт. Кыргыз куурчактарынын түрлөрү менен дүйнөнү таанып билүүсүн өркүндөтүп, куурчакты ойнотууну үйрөнүшөт. Куурчактардын түрлөрү жана жараткан образдары аркылуу мекенди сүйүүгө, маданияттуулукка, патриоттуулукка тарбияланышат. Балдар, куурчакты ойнотууда колдорубуз күчтүү, ийилчек, назик болуш үчүн колдорубузга ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, машыктырып алышыбыз керек. Анда эмесе көнүгүүлөрдү жасоону баштадык. Баарыбыз колдорубузду өйдө көтөрөбүз. Эми колдорубузду өйдө көтөрүп санайбыз. Колубуз чарчаганга чейин баштадык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Колдорубузду түшүрүп, силкип алабыз. Бир аз дем алдыргандан кийин кайра колдорубузду көтөрөбүз. Көтөрдүңөрбү? Эми колдорубузду балдар алакандарыбыздан айландыра баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5. Эми артка айландырабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Кайра колдорубузду түшүрөбүз. Силкийбиз бир аз. Дем алдырабыз. Эми колдорубуз менен алакандан өйдө толкун жасайбыз. Колдорду көтөрдүк. Мынакей 1, 2, 3, 4, 5. Кайра артка 1, 2, 3, 4, 5. Ушул көнүгүүлөрдү жасап жатканда балдар, биз ыр жаттасак болот, жаңылмаштарды жаттасак болот. Азыр биз ушул көнүгүүлөрдү жасоо менен бирге силер менен ыр жаттайбыз. Анда эмесе баарыңар даярсыңарбы? Баштадык. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Көнүгүүлөрдү жасоо менен ыр жаттайбыз. Жетилсин деп жеткинчек, эркиндик нуротунан. Улуу көсөм өзү да мугалимден окуган. 6 балага алипени тааныткан. Рахмат сизге, мугалим. Көрдүңөрбү? Буну менен биз ыр жаттайбыз, жаңылмаштарды жаттап, колубузду дагы көнүгүүлөрдү жасап, машыктырып алсак болот. Эми балдар, азыркы сөзүбүз жаңылмаштарды кандай кылып жаттайбыз? Дагы колдорубузду өйдө көтөрүп, колубузду өйдө көтөргөндө ар кандай көнүгүүлөрдү жасасак болот. Биз азыр башка көнүгүүлөр менен жасайбыз. Кана, баарыңар даярсыңарбы? Кумда куралай таш аппак, курутмай кошкон аш аппак. Сайда саралай таш аппак, сарымай кошкон аш аппак. Көрдүңөрбү? Эми колубузду түшүрүп, дем алдырабыз. Биз азыр жаңылмач, макалдарды жаттоо менен бирге колубузга көнүгүүлөрдү жасадык. Эми балдар, куурчактардын түрлөрүн үйрөнөбүз. Куурчактар негизинен 3кө бөлүнөт. Бирок азыр заманбап куурчактар жасалып, куурчактын түрлөрү аябай көп болуп кетти. Биз азыр куурчактардын 3 гана түрүнө көңүл бөлөбүз. Биринчиси колкап куурчактар, анан зымдуу куурчактар, марионетка куурчактар. Окуу программасында мектепте биз 2 куурчактар менен иштейбиз. Алгачкы биз 7 жаштан 12 жашка чейинки окуучулар үчүн негизинен колкап куурчактарын ойноткон оңой болот. Себеби алар жеңил, ойнотконго дагы оңой. Эмесе бул куурчакты карагыла. Мынакей балдар.
Колкап куурчактар эмнеден кандай жасалары жөнүндө маалымат алабыз. Балдар, биз колкап куурчактарын үй шартында жасасак дагы болот. Ошону менен бирге билим алган адис, сүрөтчү, художниктер жасаса болот. Азыр ушул турган куурчак кадимки эле биздин апаларыбыз жемпир, кемзир, же болбосо дагы бир өздөрүнө кийип жүргөн кийимдерди токулган жиптерден жасайбыз. Мынакей карап тургула. Бул кайсы куурчак жомогубуздагы каармандар, ошолор кадимки эле биздин апаларыбыз токула турган жиптерден токулган. Муну көрдүңөрбү? Өзүбүз үй шартыбызда жасасак болот. Муну эжелерибиздин, апаларыбыздын жардамы менен жасайбыз. Бул курчакты дагы кандай кылсак болот? Эгерде ушул эле курчакты чоңураак кылып жасасак, биз кичинекей бөбөктөрүбүзгө рюкзак кылып берсек болот. Ал кандай болот? Бул жакты тигебиз дагы, моюндан ачабыз, анан бул жерден колун бириктирип койсок, муну узунураак кылып койсок, бул рюкзак болуп калат. Көрдүңөрбү? Асынып алып бөбөктөрүбүз бакчага барса болот. Эми бул куурчакты кандай кылып ойнотобуз? Могу турган 3 манжаны көрдүңөрбү? Ушул 3 манжага ушул куурчактарды салабыз. Кийгизип алабыз колубузду момундай кылып. Мынакей көрдүңөрбү? Ал эми бул жагыбызга биз эчкини кийебиз. Мынакей көрдүңөрбү? Эй, эчки, мен сени жейм. Мен балдарым бар. Ой, көрдүңөрбү? Ушул куурчактар. Анан дагы экинчи куурчактарды биз өзүбүз ойноп жүргөн, үйдө ата-энелерибиз алып берген оюнчактардан, жумшак оюнчактардан. Көрдүңөрбү? Бул биз үйдө эле ойноп жүргөн оюнчак, пил оюнчагы. Там башы. Ошону башын алабыз дагы, материалдан бул жагына тигип алабыз. Буну дагы ойноткондо кандай кылып ойнотобуз? 3 манжабызды салабыз. Мынакей, көрдүңөрбү? Эми буга мынакей бул болсо коён. Көрдүңөрбү? Анан дагы 3-чү бир куурчактарыбыз балдар. Бул негизинен билим алган адис художниктер жасайт. Муну үй шартында жасай албайбыз. Себеби дегенде бул атайы өздөрүнүн художниктер жасап берген куурчак. Бул зым куурчагы. Зым куурчактын кичинекей биз ушу 12 жашка чейинки балдар ойной турган, ойнотууга дагы техникасы оңой болгон куурчактар. Көрдүңөрбү? Муну дагы биз 3 манжабыз менен кармайбыз. Мынакей, көрдүңөр, манжаны бул жерге коебуз. Момундай кылып кармайбыз дагы. Мына. Эми куурчактарды кандай кылып ойнотобуз? Карагыла балдар. Куурчакты ушундай кармайбыз. Басканда ушул алаканды көрдүңөрбү? Муну алаканды. Эми ошол жерден мынандай кыймылдатабыз, мынакей. Көрдүңөрбү? Куурчак басып баратат. Же болбосо момундай. Бул куурчактын басканы. Куурчакты кармап, мынакей, куурчак басып баратат. Ал эми куурчакты кыймылдатканда кандай кылабыз? Ассалому алейкум балдарым. Көрдүңөрбү? Куурчак сүйлөп атканда башты акырын кыймылдатып коебуз. Анткени бул куурчактардын оозу кыймылдабайт. Ошондуктан биз башын кыймылдатабыз. Ассалому алейкум. Көрдүңөрбү? Азыр мен силерге дагы бир куурчагыбыз. Бул болсо аю, а бул болсо көмөч, бул чоң ата. Бул кайсы кыргыз жомокторунун каармандары билесиңерби? Булар көмөч деген жомоктун каармандары. Эми балдарым, көмөчтү көрдүк, көмөч баратат. Мендеки каракаптын унунан, саралы өкүздүн майынан жасалган көмөчмүн. Мынакей балдарым, биз силерге бүгүн куурчактардын түрлөрүн, куурчактар кандай ойногонун көрсөттүм. Кайрадан силер менен жолугушканча сак саламатта аман болгула.